Элечектин ээк алмайы, мен кийип турган нерсе бул ээк алмай деп аталат, же ээк алгыч деп аталат. Ээк алгыч адатта тарыхында элечек оролуп келе жатканда ичинен өзүнүн кездемесинен түшүп туруп ээк алгыч болуп кала берет, кеп такыяга тигилген болот экен. Бирок биз азыр ушул ээк алгычты айымдарга ыңгайлуу болсун деп өз алдынча элечектен бөлүп эле жоолуктай кылып эле бир кусок ткани кылып коюп атабыз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө айымдар өз алдынча элечек ороону билбейт. Илгери айымдар ар ким өзүнүн элечегин өзү эле ороп алчу. Менин кайненем айтат, үтүк жок да илгери. Элечектин кездемесин баягы кирдегенде жазат, дагы башка бир нерсе болуп жазылат, азыркыдай болуп тигип койбойт да, жөн эле ороп туруп эле кийип алат. Анан үтүк жоктон айынан ошол элечекти кечинде жанагы кездемени ороп бүктөп туруп, анан жаздыктын астына коюп жатчыбыз. Эртең менен бырышы жазылып калат эле, анан ороп алат элек башыбызга дейт да. Анан жанагы интернетте жүргөн маалыматтар бул тастыкталбаган маалыматтар, анткени ал жерде биз деле ошол маалыматтарды айтып жүрдүк убагында, бирок туура эмесирээк маалыматтар экен. Ошону бир кайталап коеюн. Элечек канчага бөлүнөт дегенибизде зайып элечек, көң элечек, байбиче элечек, токол элечек, анан каз элечек деп мындай түрлөрүн айтып атпайбызбы? Ушул нерселер, Аселе Жабаевна айтат, өтө бир грубое нарушение, скажем, да, грубое нарушение. Эмнеге дегенде кыргыздар күңдү күң деп айткан эмес дейт да. Мисалы, күң ооба жеңилирээк, башкачараак жапыз элечек кийсе дагы бул күң элечек сенин элечегиң деген эмес. Ушул маалыматтардын калпыстыгы, жаңылыштыгы эмнеде кеткен десе, ушул элечектер жөнүндө этнографтар изилдеген кимдер болгон деген жерге барып такалат экен. Алар орус улутундагылар болгон. Орус улутундагылар менен кыргыздар сүйлөшө алган эмес. Тил маселеси ортодо барьер болуп тургандагы алар түшүнүшүнчө которуп коюшкан. Ошон үчүн маселен бирөөнүн мындай начарыраак элечеги турганда бул ким десе бирдеме деп койсо, бул күң экен деп өздөрүнүн оюнан чыгарып которуп коюшу мүмкүн деген сыяктуу маселелер. Ошон үчүн жанагы күң элечек, ана мындай элечек дегенде бир аз осторожныйраак айтышыбыз керек экен маалымат таратууда. Анткени эмне үчүн сиздерге айтып атам? Чет өлкөгө барасыз, алар келет, анан улуттук баш кийимиңер эмне дегенде эле калпак менен элечекти көтөрүп чыгабыз да, анан ал жөнүндө айтып бергилечи дегенде биз туура маалыматты беришибиз керек. Анткени бул улуттук баалуулук, бул жөнүндө маалымат айтуу жоопкерчилик болуп эсептелет. Зайып элечек дегенибиз эми бул жаш келиндер кие турган элечек деп эле койсок болот. Бул адатта байбиченикинен азыраак кездемеден оролгон, көлөмү азыраак болгон жаш келиндер жеңилирээк оокат кылганга ыңгайлуураак. Анан жаш келиндер кыргак, жана элечектин бул жерине тагылган кездемени билесиздер, кызыл кыргак тагылган. Кызыл кыргак деген эмне деген сөз болгон десе, кызыл кыргак аялдар эле отурат, эркектер жокпу? Бул төрөй турган аял, хайзы дагы келип төрөй турган жаш аял. Демек кызыл кыргак тагынып жүрсө, бул төрөп аткан жаш келин экен деп кыргыздар билген. Сен төрөгөн келинсиңби деп эч ким мындай анчалык грубость кыргыздар такыр допускать эткен эмес экен. Ошон үчүн кызыл кыргак баягы төрөп аткан айызы келген келиндин элечеги делген. Негизги элечектерди бөлгөндө элечек деп ушул сыяктуу таризде, бул түндүк элечек. Илеки талас жактагылар кийген. Анан каляк, мен жанагы роликте кийдим го, могул жери мындай чыккан Памирский үстүнөн дөрия жолукту таштап, ушундай 3 эң негизги түргө бөлүнөт. Маселен, ошол памирлик кыргыздар мен кийген калякты кийген, алар биздин элечекти көрүп, элечек эмес деп күлүшү мүмкүн да, биз алардыкын кийбейбиз. Мисалы, памирликтин кийгенден уялышыбыз мүмкүн. Ушул 3 негизги элечектин түрүн билип алсаңыздар болот. Илеки, каляк, анан элечек, түндүк элечек деп бөлүнөт. Анан жана каз элечек, байбиче элечектер деген эмне десе, ал 50 метрге чейин жетчү дейт оромой. Эмнеге дегенде, ал ошол өзүнүн гана кепилин эмес, балким өзүнүн уруусунун, үй бүлөсүнүн кепилин дагы башына ороп, ошентип көтөрүп жүрчү деген сөздөр айтылат экен. Анан дагы бир элечек жөнүндө айтылчу кызыктуу маалымат, бул ак элечектин башынан түшпөсүн деген сөзү. Элечекти кыргыздар кайсы учурда кийген? Тарыхында кыз узатуу деген азыр мода бар го бизде. Ошол кыз узатуу учурунда кыз такыячан кыз болот да, такыянын үстүнө элечекти ороп ошол кезде үйдөн узаткан экен. Кыз канча жашта болсо ошончо жашында. Ушул жаштан баштап элечек кийет деген жок. Күйөөгө узатабы, ошол күйөөгө тийген учурдан баштап элечек кийет деген. Бул эмне деген сөз? Демек, күйөөгө тийгенден баштап кыздардын авраты кыргыздардыкы жабылган экен деген сөз. Албетте бул жерде кенен авраттарын жапкан деген маалымат жок, анткени муну балким каалап жазбай коюшту же ошондой маалымат беле, бул жөнүндө дагы айта албайм. Анан дагы бир сиздерге кызыктуу маалымат.
Жанагы ошол роликке мен Асележенин экспонаттарын кийдим. Анан 200 жыл болгон бир кеп такыясын бердим ага ичине. Бүт кеп такыялар кичинекей, кысып тарда. Асележе чоңураган таап койбойт белеңиз деп мен тамашаласам, ай кеп такыя 13, 12, 13 жаштагы кыздар кийген көйгөттөрдү каяктан мен сага чоң табайын дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул тарых. Буну биз өзгөртө албайбыз. Демек, эмне үчүн жанагы азыр улуттук музей ачылды, сунуштайм. Ошол музейди барып көрүңүздөр. Экспонаттар, мыкты экспонаттар бар. Улуттук кийимдердин, кеп такыя, элечек, ошол эле кемселдердин. Ошол жердеги кеп такыялар кичинекей, чындыгында ошол 10, 11, 12 жаштагы кыздардын башына ылайыкталган. Бул тарых далилдеп турат. Илгери ошондой эмес беле. Тебетейди кыздарды тизип туруп, тебетей менен урганда ким жыгылбай калса ошону алчу деп мен тайнен тамашалап калат эле да. Тебетейге туруштук берсе, демек күйөө менен жашап кете алат деген сөз. Бул деген биздин шариятыбызга кайсы жери туура келет? Биз ошол 12-13 жашты мукаллаф деп алып атабыз, ошол кезде кыздын хайзы келет. Демек хайз келгенде эле алар эми ал учурда медицина өнүккөн эмес да. Анын дене мүчөсү жетиштиби, бала көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген зилдеп эле хайз келгенде бойго жетти кыз деп туруп эле турмушка берип кое беришкен экен. Демек, анан кеп такыя жөнүндө дагы бир айтчу маселе, раз уж мы сегодня говорим об одежде. Кеп такыя биз азыр бүгүнкү күндө улуттук кийим бир аз трансформация болсун. Улуттук кийимди биз ошол денесин жаап, ауратын жаап жүргөн кыздарга ыңгайлаштыралы деп элечектин ичинен сууруп чыктык. Негизи кеп такыя элечектин ичинен кийиле турган кийим. Эгерде сиз ошол кеп такыяны памирлик кыргыздарга өзүнчө кийип жүргөнүн көрсөңүз, уят жап дейт да. Ич кийим деп ойлошот да алар. Кеп такыя менен илгери боз үйдүн ичинде кыргыздар калган. Эшикке чыкканда кеп такыячан чыгуу уят болгон, анын үстүнөн тебетей, желечек, башка бир основной баш кийимин кийишкен. Ушул нерсени маалымат катары сөзсүз түрдө билишиңиздер керек. Бирок биз кеп такыяны бүгүнкү күндө кичинекей мектепте окуган кыздарга, жашырган кыздарга ыңгайлуу болот эле. Ошол баягы кыргыздын кандайдыр бир деңгээлде философиясын, салт санаасын азыркы учурдагы заманбап учурга кайрсак деген менин бир өзүмдүн армандайм да ошол нерсени. Эмнеге дегенде мындай чоң аялдар эми мага окшогон. Күйөөгө чыккандан кийинкилер элечек кийип жүрсөк, анан күйөөгө тийип кыздар кеп такыя кийип жүрсө, күйөөгө тийгендерге оңоюраак болот деп койбойм. Такыячан бизген деп куда түшөт да деген сыяктуу да, көрдүңүздөрбү? Кыргыздардын бири-бирине болгон бул деген адеп. Бул адептин эң бийик көрсөткүчү. Эч бир кызга сырттан келип бир эркек чоң кыз таанышып албайлыбы деген эмес да. Мындай карап эле, такыячан кыз экен, элечекчен экен, демек бирөөнүн жубайы экен деп туруп, аял кишиге башынан эле сый-урмат мамиле жасалган. Ошондуктан кыргыздын кийимдери мындай көзгө акыркы бир 70 жылдыкта артист кийим катары театрга, киного бөлүнүп калганы мен ойлойм бул адилетсиздик деп. Адилетсиздик болуп калды. Ошон үчүн колубуздан келишинче бүгүнкү күндө кийим кийүү маданияты деп ойлогондо келиңиздер өзүбүздүн жашоо шартты биринчиден, андан кийин каада салтыбызды шариатка туура келип турган жерлерин алалы. Анткени биздин мойнубузда ансыз дагы көп жүк. Билим алыш керек, таратыш керек, балдарды тарбиялаш керек. Балдарды тарбиялаш керек деген бул ушунчалык чоң маселе да. Жүрөгүң ооруп, мындай кардиологияны караштыра баштайсың го, бала тарбиялай аябай кыйын маселе. А биз болсо жанагы бир жерден тейип калып калдык да. Жоолук деп эле жоолук маселесинен келиңиздер ушуну мындай чечип сала тургандай эле бир нукка буруп коелучу. Бул кечке башы оорута турган маселе эмес, Другое дело, мусулман аял заты мындай со вкусом кийиниш керекпи деген маселе бар да. Кийиниш керекпи же кийинбеш керекпи? Кандай ойлойсуздар? Кийиниш керек, Эми кийиниш керек дегенде ушул кийим кийүү маселесине келсеңиздер, биз чындап эле көзүбүз менен жакшы көрөбүз аял заты, мындай карап туруп, ай кийим сонун экен деп ырчыларды карайбыз, артисттерди карайбыз, саясатчыларды карайбыз, ошонукундай кийим издейбиз. Бул демек биздин табиятыбыздан биз издеген бир көрүнүш экен. Ошон үчүн келиңиздер, ошентип башка бирөөнүн маданиятына мынтип сугубузду артпай өзүбүздүн маданиятка арталы. Өзүбүздүн кемселдерди кийсек болот, заманбап ыңгайлаштырып, трансформация кылып кээ бир жерлерин, белдемчилерди келиңдер кийели,
келиндин кийими менен кыздын кийиминин айырмасы бар. Келиңиздер ушул нерсени киргизүүгө аракет кылып көрөлү жашообузга. Анткени биз чын эле жолук салынып жүрсөк, жана бизге көп сын пикир айтылат да, кимин аял, кимин кыз экенин билинбейсиңер. Баарыңар эле окуталыс деп, возможно, в какой-то степени биз аялдарга болгон адептүү мамилени ойгото алабыз ошондон. Бул такыячан кыз экен, бул келин экен. Маселен, ошондой бир ыңгайсыз жагдайлар жаралып калышы мүмкүнбү? Көчөдө жолук салынып, жаш бир көрүн мөлтүрөгөн келин кетип барса, чоң кыз деп тийише алса, ал анын күйөөсүнүн намысы, баласынын намысы болуп туруп, көп бир туура эмес жагдайлар жаралып кетиши мүмкүн. Балким элечек кийип жүрсөк, баардык кыргыздар билет, бул бирөөнүн жубайы окшойт деп туруп, сизге башкача бир мамиле кылып коюшу мүмкүн. Келиңиздер, бул албетте азыр эле чыга калып ушул жердеги 200 аял эле чек кие коюу деген бул кыйын нерсе да. Буга акырындан көнүш керек. Кийиш үчүн максат керек. Кыздар, кийимди кийиш үчүн максат керек. Мен эми чечинген замандан келгем да, ошон үчүн бул жөнүндө мен абдан жакшы билем. Чечинген заман дегенде кандай? Баарыбыз эле чечинген замандабыз го. Имеется в виду, я конкретно попала же в ту ситуацию, где я была полуодетая, да? Деме ошол учурда мен азыр мектеп ал кезде түшүнчү эмесмин. Азыр мындай артка кайтып ойлоно турган болсоң, ошол кийимдерди эмне үчүн кийчүбүз? Жанагы 8 сантиметр такаларды, кысылган немелерди жагыш үчүн кийесиң да. Кыздар, ушул нерсени мойнуңузга кылалы. Кийимди эмне үчүн кийесиң? Бирөөнү жагыш үчүн кийет экенсиң да, ачык кийимдерди. Чындыгында ошон үчүн бизде кандай болуп атат ислам динибизде? Жагыш үчүн деп туруп ошол кийимди күйөөңө, үйдө кий деп туруп, аял ал нерсесин калтырбайт экен. Ал озун боегусу келет, ал минисин кийгиси келет, такасын, пожалуйста. Хиджабты эки эле жерден кийебиз. Бир жерде чоочун эркектерге ишке чыгаардын астында, экинчиси намаз окуганда болду. Башка учурда такаңызды кийип, оозуңузду коюп, кыска юбкаңызды кийип, декольте ийниңизди ачып коюп, чачыңызды прическа кылып алып эле татынакай эле жүрө бересиз. Ошон үчүн кийим кийүү дегенде, келиңиздер бөлүп алалы. Жанагы декольте, анан кийин джинсы, така, оозду боеп алуу, анан кийин дагы башка романтичный кийимдер бул үйдөн күйөөнүн астынан кийиле турчу кийим. Эшикте аял өзүнүн эмнесин көргөзүш керек экен көрсө, азыр эми акыл кирип калып айтып атам да, кыйын болуп, биринчи меселем да. Көрсө, аял эшикте өзүнүн сулуулугун эмес, достоинствосын көргөзүш керек. Ко мне нельзя подходить, со мной не надо заговаривать, меня нельзя трогать. Мени менен жөн эле бир нерселерди тамашалашып сүйлөшө берсең болбойт деген нерсенин баардыгын бизге эң жеңилдетип берген эмне экен? Биздин авратыбызды жаап турган кийимибиз экен. Салынып элечек кийүүлүү, зыңкыйлуу турсаң, эч ким келип сага эч качан чоң кыз сенин белиң ичке экен, анан мойнуң сонун экен деп айтпайт да. Карасаңыздар, биз бир маданияттарды өзүбүзгө сиңирип алыштык менен башка бир эркектин бизге комплимент айтканын сыймыктанып алганбыз да. Ой, кто-то сказал, что я красивая. Жок, кыздар, башка бирөөнүн айткан комплиментти бизде ардантыш керек. Бизге комплиментти күйөөбүз айтсын, балдарыбыз айтсын, мам, ты красивая десин, дорогая, ты прекрасна десин, но ни в коем случае эшиктеги бир эркек. Мына ушул дагы сырттагы коомдогу мамилелердин адеби болуп эсептелет. Ошол нерсени эркектер менимче өздөрүнүн мамилесин аялдарга көзөмөлдөөсү оорураак деп эсептейм. Аялдар эркектерге болгон мамилесин көзөмөлдөөсү жеңилирээк, мында кетип баратып карабай кетип кала бересиң да. Эркектер азгырылып мындай улам карап, көзүнүн кыйыгынан карап, эмне үчүн? Анткени аял азгыргандай кийинип турат.